Мен Ажыбеков Айдар Самарбекович, Талас облусунун тургуну. Мен түндүк электр ачык акционердин коомунун Талас РЭСинин инспектору болуп иштейм. Негизги жумушум элден показания алып, квитанция тарап, эл менен иштешебиз. Негизи кесипти өзүмдүн каалоом менен тандап алгам. Жумуш кызыктуу негизи, аябай жагат. Кудай буюрса, чоң ийгиликтерге жетишип, умтулууга аракетибизди кылып атабыз. Негизи ушу өзүмдү энергетика тармагынан эле көрө алам го. Азыр айдын аягы болгонуна байланыштуу акча чогултуулар жүрүп жатат. Мага негизи караштуу жер Талас областынын, Талас районунун, Бердике Батыр айыл өкмөтүнүн, Арашан деген айыл, Козчак деген айыл, Балбал деген айыл, кашарларыбыз бар, дача бар. Ошол жак карайт мага негизи. Жолубуз аябай жолдордо аябай жаман состоянияда. Азыр тоого чыгып баратканбыз уездной касса менен. Айыл жергесин ауыстурганына байланыштуу кардар бардым. Биздин негизи РЭСке келип түгө албаганына байланыштуу биз барып акчасын чогултуп кетип атабыз. Квитанцияны алып келдик эле. Айдын 12-синчен төлөп коңуздар. Болду. Азыр вируска байланыштуу элде акча жок. Бирок элдерден суранарыбыз ошо электр энергиясы менен основной жумуш болуп аткандан кийин үйдө жарык болуп атыр. Ошо менен тамак кылып атасыздар. Негизи эле свет жок болсо жашоо кыйынчылык болуп калат жашоодо. Ошон үчүн сиздерди төлөөгө чакырабыз. Өз убагында жана кечиктирбей. Негизи кыргыз энергетикасынын келечеги буюрса абдан жакшы. Жылдан жылга өнүгүп, жылдан жылга өсүп атыр. Жаңы столбалар коюлуп атыр, опоралар. Жаңы линиялар тартылып атыр. Жаңы трансформаторлор коюлуп атыр. Счетчиктер замена болуп атыр. Азыр абдан жакшы болуп калды. Ошо негизи жаңылап жылдан жылга энергетика өнүгүп баратат да.